Kırgızstan'ın territoriyasında rayın milyonun bir sotuk jeri kalbaydı. Бар мамлекетке өткізөбүз. Емал миллион болуп кыйын болбойт. Жөнөкөй адамга окшоп, силерге окшоп жөнөкөй болуп жүргөнгө милдеттүү. Мындан ары райым миллион атыккан Матраимовдун Кыргызстандагы болгон мал мүлкү мамлекеттин эсебине өткөрүлөт. Учурда миллионердин Бишкек жана Оштогу 80 миллион долларлык мүлкү конфискация болуп жатканын УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев маалымдады. 2020 жылга чейин таможнянын эң көп топтогон акчасы 33, 35, 37 миллиард болгон экен. Максимальный 37 миллиард топтогон экен. Так. Бүгүнкү күндө таможня 130 миллиард топтоп атат. Мына каяктан акчалар кеткен. Ким ошо миллион болгондор ушул жакта миллион болуп турушкан. Эмандай миллион болбойт. Райым миллион деген кландар, ошого окшогон кландар болбойт. Кыргызстанда чыгарбайбыз андайларды. Так. Райым миллион азыр эмеге объект этилген розыскага. Бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы бардык территориясындагы бардык мал мүлкүнү мамлекетке өткүзөбүз. Бүгүнкү күндө уже эсептеп коюшту, балдар кече күнү мага далашып жетишти. 80 миллион долларын тегерегинде мал мүлкүн өткүзүп атабыз. Төраганын орун басары болуп турган Райымбек Матраимов убагында бажы кызматында коррупцияны гүлдөтүп, ал жерде иштеген кызматкерлерди да өзүнө табакташ кылган. Соңку жылдарда баарынын бети ачылып, ар кандай мыйзамсыз схемаларга аралашкан 80ге чукул кызматкер жумуштан бошотулган. Ал эми бажыдан чыккан миллиондор факты менен далилденген. Аны менен катар Матраимовго тиешелүү башка мамлекеттик кызматкерлер да жоопко тартылууда. Мурун Алмазбек Атамбаев менен табакташ болгон. Андан кийин Жээнбеков өткөн. Жээнбеков менен табакташ болгондо Алмазбек Атамбаев айтып чыккан Райымбек Матраимовду. Анан ошондон жарыяланып миллион болуп атпайбы? Ага чейин эч ким деле билген эмес да ким экенин. Ошон үчүн Кыргызстан өнүкпөй келди. Мына азыр эл үчүн иштеп, башын тебекелге салып, мисалы үчүн элге мындай неме кылып, карапайым эл үчүн кылып атат азыр баарын. Эч кандай жети тыйында дагы менин тиешем жок. 52 жаштагы Райымбек Матраимов учурда кайда экени белгисиз. УКМК ага издөө жарыялап, милицияга багыттама берилгени 26 январда белгилүү болгон. Албетте Матраимовдун кланынын тарыхына чекит коюу бийлик башындагыларга утуш болсо, мамлекетке чоң пайда экенин серепчилер белгилешүүдө. Элге жагып атат. Азыр дагы бир коркунуч бар, информация бар. Тышкы күчтөр, чоң мамлекеттер тышкы Кыргызстанда азыркы бийликти переворот кылып, башка күчтөрдү алып келгенге аракет кылып аткан деген маалымат бар. Аны ачык деле Ташиев менен Жапаров айтып атат. Ошон үчүн ошол күчтөр олигархтар менен биригип алып, төңкөрүш кылып, бул бийликти жойбосун деп, ошондой аракет менен иштеп атышат. Акыйкатты кармаган лидерлер азыр бийликте калып, бийликке келип атышат да. Ал эми мындан 3 жыл мурда президенттикке жаңы аттанган Садыр Жапаров Райым миллион менен ичара сүйлөшүп, бийликке аттанууда деген имиш кептерге жооп берип, Матраимов кези келгенде сөзсүз камалаарын айткан эле. Райым миллион камалат. Мен азыр толук кандуу ишке киришем экен. Белгилей кетсек, 2021 жылы УКМК Райымбек Матраимовду коррупцияга айыптап иш козгоп, ал 2016 жылдын башында бажыдагы башка атка минерлер менен көмүскө коррупциялык схема түзгөнүн билдирген. Сот аны күнөөлүү деп таап 260 000 сомдук айыппул чегерген. Матраимов өзү да күнөөсүн мойнуна алып, мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берген. Гүлдана Момунова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион телеканалы, Бишкек шаары.